Окуу жылы башталгандан тарта эле Кыргызстандын бардык мектептеринде түрдүү себептерди негиз кылып акча чогултмай башталды. Көп жылдан бери салтка айланып калган мындай көрүнүшкө август айынын башында эле өлкө башчысы тыюу салганы менен Ош шаарынын тургундары маселе мурдагыдай эле калып жаткандыгын айтышууда. Мамлекеттик мектептерге топтобуш керек да. Өзү кыйынчылык болуп атпайбы? Баланы үйдө караш керек. Бир кийим менен эле канча акча кетет атат. Мисалы бир азыр балдарга быйыл мен неберелериме кийим кылдым, 30 000 эч нерсе болбой калды да 3 неберемечи. 30 000 табыш үчүн канча ата-энелер кыйналып атат. Ошону жыйнабай эле койсо болот. Мен эми кыскасы 6 неберем азыр эме окуйт мектепте. 6 эми топтоп келип жок дегенде 100 сомдон бергенде деле 600 сом пул кетип калат. Анан эми найланчы, анан эми эмне кылабыз? Окутуш керек балдарды. Мамлекет колдоп атат дешет, бирок биз көрбөй атабыз. Колдогонун бизге ата-энелерге айтыш керек да. Мына мектепке мынанча колдоо келди, ошол мынага бөлүндү деген эме жок. Жооп жок бизде эмеге. Даже иногда фондтун деле акчасы кетпей калабыз. Былтыркы жылдын эсебинен карантин болуп, фонддон результатын укпадык. Ош шаарындагы Юрий Гагарин атындагы мектеп гимназиясы 640 орунга ылайыкташкан менен 1120 окуучу билим алат. Өткөн жылы ата-энелерден 102.180 сом акча топтогон. Аны директор же мугалим эмес, ата-энелер кабинети, башкача айтканда камкордук кеңеши чогултат. Мамлекеттен бөлүнгөн акча оңдоп түзөө иштерине жетпестигин айткан мектеп жетекчиси ата-энелердин колдоосу зарыл экендигин билдирет. Камкорчулар кеңешинин эсебинен мына былтыркы окуу жылында бизге 5 канага атайын стулдар келип түштү. Бир гана камкорчулар кеңешинин 50% каражаты, ошондой эле шаардык билим берүү башкармалыгынан дагы, Агахан фондунан дагы акча каражаттары бөлүнүп, бизге жаңы парта отуруштар келип түштү десек болот. Ушул мамлекет берген, ошо ремонтко берген каражаттар дагы жетишсиз болот. Сөзсүз түрдө бир 80% же 90%га жакын болот да бул боюнча. Анан калган пайызын мен сөзсүз түрдө камкорчулар кеңешинен жардамдар суралат. 2014 жылы 30 майда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн камкордук кеңештери тууралуу мыйзамы чыккан. Ага ылайык мектепке колдоо көрсөтүүнү каалаган ата-энелер өз алдынча акча чогултуп, ал билим уясынын керектөөсүнө жумшалмак. Президент акча чогултууга тыюу салган менен бул мыйзамды эч ким артка кайтарып алган жок. Андыктан мектептерде акча дале чогултулууда. Мугалимдердин эмес, ата-энелердин колу менен. Жок, акчага биз жолобойбуз, биз да айтып атабыз, жолобогула, мугалимдер аркылуу жыйнабагыла. Ошол ата-эне нааразы болсо, ошол попечительский советтин жыйынына келип, өзүнүн нааразылыгын билдириш керек да. Анан экинчиден ата-энелер дагы бир жерде мен суранып кетет элем, эгерде майыптыгы болсо, жанагындай мүчүлүштүктөр болсо, баланы баягы категория бар да, бизде 13 категория, жарым аялуу, аз камсыз болгон деген справкаларды домкомдордон алып, маптардан алып тапшырса, аларды мажбурлоого укугу жок мыйзам чегинде. Мамлекеттик бюджеттен каражат мектептеги окуучулардын санына жараша бөлүнөт. Ал эми ар бир мектеп нормадан 2-3 эсе көп баланы окутуп жаткандыгын эске алганда, ремонт үчүн да каражат 2-3 эсе көп болушу керек. Мугалимдер жоопкерчиликти ата-энелердин мойнуна илген менен, ата-энелер өздөрү да мыйзамды бузган учурлар бар дешет серепчилер. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат күтүүсүз чыккан түрдүү муктаждыктарга такыр жетпейт. Демек ата-энелер камкордугу сөзсүз керек. Ал үчүн камкордук кеңеши мыкты иштеш керек. Мыйзамда так жазылган камкордук кеңешинин мүчөлөрү, төрагасы, төрайым, моулабайтор, анын өкүлдөрү эч кандай эмгек акы албастан камкордук кеңешинин ишин жүргүзүп берет деп турат да. Көпчүлүк мектептерде камкордук кеңешинин жетекчиси жана мүчөсү болгондор ата-энелерден топтолгон акчаны өздөрү айлык кылып, эмгек акы кылып жагып алгандагы учурлар кездешиши ыктымал. Мындай мүчүлүштүктөр ошол мыйзамды так окубай эле, ооз эки сөз менен эле жашай бергендикте жатат да. Камкордук кеңештеринин ишмердүүлүгүнө кошумча алымчалар киргизилип, учурда мүчөлөрү атайын окуудан өтүп жатышат. Буга чейин топтолгон каражат кеңеш тарабынан каалаган учурда иштетүүгө мүмкүн болсо, эми тендер аркылуу ишке ашат. Бул бир жагынан көзөмөл болгону менен көп иштин кечеңдешине алып келүүсү ыктымал. Кенжебүй Маматсадыкова, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.